УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ооруканага түштү. Буга чейин социалдык тармактарга Камчыбек Ташиевдин ден соолугу начарлап ооруканага түшкөнү боюнча маалымат тараган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ооруканага түштү. Бул маалыматты УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Спутник Кыргызстан агенттигине тастыктады. Анын айтымында Ташиев учурда Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланып жатат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев учурда ден соолугуна байланыштуу ооруканада жатат. Абалы канааттандырарлык. Дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Тынчсызданууга негиз жок, деди Сулайманов. Ташиевдин оорусунун диагнозу жана ооруканага качан жаткырылганы кабарланган жок. Буга чейин социалдык тармактарга Камчыбек Ташиевдин ден соолугу начарлап ооруканага түшкөнү боюнча маалымат тараган. Булак Спутник KG. Эдил Байсалов, жакыр мамлекетте кайдагы демократия? Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон маегинде Конституциялык кеңешменин иши тууралуу айтып, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жеке пикирин ортого салды. Кеңешменин мүчөсү катары ал өз сөзүндө конституциялык реформаны жана башкаруунун президенттик формасы кайтып келишин колдой турганын белгилеп, 10 жыл бою биздин мамлекетте кандуу эксперимент жүргүзүлдү. Бул эксперименттин жыйынтыгы. Азыр биз өтө чоң туңгуюкка түшүп калганыбыз. Анга түштүк. Биз азыр эң жакыр мамлекеттердин бирибиз. Жакыр мамлекетте кайдагы парламенттик демократия? Болбойт. Биз 25 жылдан бери конституция деп эле келе жатабыз. Качан биздин саясатчылар медицина, билим берүү, жумушсуздук же элге керектүү башка темаларды талкуулайбыз, деди Байсалов. Булак Назар Ньюс. Камчыбек Ташиев ооруканага жаткырылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахманов жазып чыкты. Урматтуу достор, кадырлуу ыйман ээлери, ар кандай туура эмес маалыматтарды таратпоого чакыруу менен так маалымат берип коюуну туура көрдүм. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ооруп, тийиштүү медициналык текшерүүлөрдөн өтүп жатат. Ак бата тилеп, жараткандан шыпаа сурап дуа кыласыздар деп ишенебиз. Камчыбек Кыдыршаевич учурда тийиштүү адистердин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс. Бектур Асанов ачкачылык жарыялады. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бектур Асанов 27 ноябрдан тартып мөөнөтсүз ачкачылык жарыялайт. Бул тууралуу ал 26 ноябрда басма сөз жыйынында кабарлады. Мындай кадамынын себебин өзүнүн сот иштери улам жылдырылып жатканы менен байланыштырды. Мага 2016 жылы козголгон иш боюнча соттук отурум 25 ноябрда жогорку сотто кайра каралышы керек эле, бирок соттук коллегиянын курамы толук эмес деген негиз менен отурумду 10 декабрга жылдырышты. Бул саясий буйруктун негизинде мени президенттик шайлоого катыштырбоо максатында атайын жасалып жатат, деди Бектур Асанов. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы 19 ноябрда Бектур Асановду соттолгон деген негиз менен президенттик жарыштан четтеткен. Бектур Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясатчылар Дастан Сарыгулов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Кадырбеков менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. 2019 жылы жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, шарттуу түрдө мөөнөтүнүн мурда 12 февралда эркиндикке чыгарган. Булак Назар Ньюс. Нурбек Токтакунов, учурдагы саясий башаламандыкта Жээнбеков эң мыкты орун таап алган адам. Сооронбай Жээнбеков азыркы саясий башаламандыкта эң мыкты орун таап алган адам. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтакунов социалдык тармактарга жазып чыкты. Бул саясий башаламандыкта Сооронбай Жээнбеков мыктылардын мыктысы көрүнөт. Эмнегедир бардыгы тез эле эч кандай майнап чыкпаган бош президентти унутуп калышты. Падышачылыгынын 3 жылында ал өзү жогорку бийликтин түйшүгүн көтөрө албастыгын эч жак эле түшүнүп, кыязы өзү да көйгөйдөн аман эсен качып кетип, экс-президенттин макамын алып калганына сүйүнүүдө кыязы. Бирок эч качан кыргыздын саясаттагы салтын унутпаш керек. Анткени Кыргызстанда президент болуу бул ыраазычылыксыз иш. Антписи Садыр Жапаров да кийинчерээк ийгиликке жетишем деп ойлоп калышы ыктымал. Экс-президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоонун жетиштүү себептери бар. Биринчиден, ошентип ички иштер министрлигинде Жээнбековдун Бишкектеги шайлоо штабынын болжол менен 24 миллион долларга бааланган чыгымдары жөнүндө материалдар бар. Бул 2017 жылдагы президенттик шайлоо учурунда шайлоочулардын массалык түрдө пара алгандыгын билдирет. Журналисттер мен жарыялаган Excel файлын текшерип,
Тизмеде көрсөтүлгөн акча алуучулардын көпчүлүгү акча алгандыгын аныкташты. Ошондой эле ал маалымат булактары боюнча мени да Ички иштер министрлиги суракка алды. Андан кийин эч ким мени кылмыш иши боюнча жалган маалымат берди деп расмий айыптаган жок. Экинчи, ЖЭП иши боюнча Сапар Исаковго карата чыгарылган өкүмдө Кытайдын Эксимбанкы менен насыялык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам өлкө үчүн ыңгайсыз болгон жана модернизацияны кабыл алуу да мыйзамсыз болгон деп айтылат. Бирок ЖЭПти модернизациялоонун учурунда жана аны кабыл алуунун негизги этаптарында Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турган мезгилде болгон. Жогорку кеңештин эрежелерин бузган кирешелүү эмес мыйзамды иниси Асылбек Жээнбеков демилгелеп чыккан. Бул иш факттар менен тастыкталган, бирок сот бул маселени көзгө илбей келет. Үчүнчү, Кой таш операциясы учурунда атайын даярдыктагы жоопкердин өлүмү дагы анын абийиринде. Операция окуяга чейин альфалар менен экс-президенттин расмий күзөтчүлөрүнүн ортосунда ачыктан ачык кызыкчылыктар кагылышы чечилбестен башталганы үчүн натыйжасыз өткөн. Мындай деңгээлдеги операцияга президент гана буйрук бере алат. Эгерде УКМКнын мурдагы төрагасы Опунбаев табылса, ал толук жоопкерчиликти өзүнө алышы чоң күмөн жаратат. Төртүнчү, 2020 жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоо учурунда шайлоочуларды массалык түрдө паракорчулукка тартуу акыры шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарылды. 2020 жылдын 5-6-9 октябрындагы окуяларда Сооронбай Жээнбековдун ролу учурдагы же болочок парламентте атайын парламенттик иликтөөнүн предмети болушу керек, деди юрист. Эскерте кетсек, буга чейин 12 ноябрда президенттин милдетин аткаруучунун пресс-конференциясында премьер-министр Садыр Жапаров Жээнбековдун экс-президент статусунан ажыратылып, анын оор кылмыштарга тиешеси бар экендиги далилденсе, сот жообуна тартылышы мүмкүн деп билдирген. Бул Акын Назар Ньюс. Россия менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстанга 3,5 миллион сомдук угум жардам берди. Угум жардам дарыгерлердин бригадасын өзгөчө кырдаалдан жабыркаган адамдарга биринчи жардам көрсөтүү үчүн комплектилер менен камсыздады. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигине өзгөчө кырдаал учурунда медициналык жардам көрсөтүү үчүн жабдыктарды өткөрүп берди. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Угум жардамды Россия дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмундагы линиясы аркылуу берип жатат. Медициналык жабдыктардын ичинде жер титирөө же сел жүрүү сыяктуу өзгөчө кырдаалдар учурунда жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүүгө ылайыкталган шаймандар бар, деп айтылат маалыматта. Комплектилердин баасы 3,5 миллион сом, жүктүн салмагы 4 тонна. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев донорлорго ыраазычылык билдирди. Булак Спутник KG.